Ички иштер министрлиги бажы кызматынын төрагасы мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жакын тарапташтарынын бири Мунарбек Сайфиддинов Орусиядан кармалып 7 августта Кыргызстанга алынып келингенин билдирди. Маалыматта Сайфиддинов Сабай айыл өкмөтүнүн жана жер ресурстары мамлекеттик агенттигинин Кара Суу райондук филиалынын кызматкерлери 2014 жылдан ушул күнгө чейин жеке тараптар менен биргеликте мамлекетке тиешелүү жер тилкелерин жана социалдык мекемелерди мамлекеттин эсебинен мыйзамсыз чыгарып, ири өлчөмдөгү зыян келтиришкени айтылат. Бул факты боюнча коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп, Мунарбек Сайфиддиновго сыртынан айыбы угулуп, камакка алуу түрүндөгү бөгөт чарасы тандалган. Айта кетсек, буга чейин Сайфиддинов социалдык тармактардагы баракчасына видео кайрылуу жасап, анда Орусиянын Новосибирск шаарында кармалганын, мунун артында Райымбек Матраимов турарын айткан. Ошондой эле Айеркен Саймаитинин жана журналист Улан Эгизбаевдин өлүмүнө байланыштуу айрым фактыларды билерин жарыялаган. Мен дагы ушу райымлиондун Улан Эгизбаев боюнча ошо боюнча көргөзмө менен берип деп чечейин дедим. Bunun артында тиги райымлион турат. Бул мен жок кылган аракет кылып атабыз бүгүнкү күндө. Сайматин жок кылган. Конечно, жок кылат да, буда акча бар, кол узун. Мен милиция кызматкерлеринен ишенбейм. Урматтуу Канчыбек Кыдыршевич, өз көзөмөлүңүзгө алың.